Сабактын темасы жумушсуздуктун түрлөрү. Жумушсуздук ар кайсы экономикалык системада келип чыгуу себептери ар башка. Мисалы, традициялык экономикада салт катары атадан балага көйгөй жаратпай эле жумуш менен камсыз кылуу жүрүп жатканын биз билебиз. Ал эми борбордоштурулган экинчи экономикалык система, борбордоштурулган буйрукчул экономикада, пландык экономикада, план боюнча кызматчылар, жумушчулар даярдалып, жумушсуздук өтө көйгөй жараткан эмес. Ал эми рынок экономикасында бул ар кандай себептердин натыйжасында жумушсуздук келип чыгат экен. Ошонун натыйжасында жумушсуздуктун 4 түрүн экономисттер белгилешет. Биринчи мезгилдик же болбосо сезондук жумушсуздук. Өзүнүн аты эле айтып тургандай, мында себеби болгон жыл мезгили. Бизге белгилүү Кыргызстан өзү мээлүүн климаттык алкакта орун алгандыктан жайык курорттук зоналар, курорттордо иштеген адамдар жай мезгилинде иштеп, кышында суроталап эс алуучулардын саны азайгандыктан, курортто иштеген кызматкерлерге суроталап азайгандыктан жумушчулардын саны кыскарып, демек жумушу жок калышат экен. Бул деле өтө коркунучтуу эмес. Жыл мезгилинде, мисалы, бул жерде курорт Жетөгүздү мисал келтирген. Жетөгүздө жай мезгилинде эс алуучулардын саны көбүрөөк болот экен дагы, ал эми кышында эс алуучулардын саны азайгандыктан тейлөө кызматкерлерге болгон, кызматчыларга болгон суроталап азаят экен дагы. Суроталап азайып, алар кышында жумушсуз калып атат. А жерде иштеген адамдар кышкысын жумушу жок калып атат. Ошол сыяктуу эле от жаккандар, качегарларда иштегендер, бетон иштери менен курулуш ишинде иштегендер, мына ушул кыш мезгилинде алар жумушсуз калат экен. Бирок бул деле жылдын бир мезгили болуп, өтө орчундуу көйгөй жаратпайт экен. Анча коркунучсуз жумушсуздуктун бул түрү мезгилдик же болбосо сезондук жумушсуздук болуп саналат экен. Ал эми кийинки түрү фрикциялык жумушсуздук. Фрикция деген сөз латын тилинен которгондо сүрүлүү дегенди түшүндүрөт экен. Латын тилинен келип чыккан сөз экен, сүрүлүү. Башкача айтканда, бир жерден экинчи жерге көчкөндө, мына биз Кыргызстанда көрүп атабыз, айылдан шаарды көздөй көп агылып көчүп келип атышат. Жумуш издөөнүн натыйжасында убактылуу жумуш тапканга чейин бул жумушсуздук фрикциялык жумушсуздукка кирет экен. Демек, бир жерден экинчи жерге көчүп келгенде, көчкөндө студенттер жогорку окуу жайларын бүткөн, колледждерди, техникумдарды бүткөн студенттер убактылуу жумушу жок, жумушу издеп турган мезгил, булардын бардыгы фрикциялык жумушсуздукка киргизет экен. Мында деле армия түзүлүп кетүү коркунучу жок, өтө көйгөйдү түзбөйт экен фрикциялык жумушсуздук. Бир эле мезгилде бардык адамдар айылдан көчүп кетүү коркунучу жок экен. Бул экономикага анча коркунуч түзбөгөн. Бул эки сезондук жана фрикциялык жумушсуздук экономисттер циклдуу эмес жумушсуздукка киргизишет экен. Жумушсуздуктун түрүнө кирет экен. Ал эми кийинки токтоло турган биз жумушсуздуктун түрү бул структуралык жумушсуздук. Өзүнүн аты эле айтып тургандай,
өнөр жайдын структурасы бузулуусу менен бузулууга байланыштуу келип чыккан жумушсуздук. Башкача айтканда нерентабельный деп шахталардын жабылып калышы, шахта өзүн өзү актабай калган көмүр шахтасы болобу же бөлөк кендер, мисалы Кыргызстанда, Кыргыз Республикасында мына Сары Жаз эмне деген комбинат, Сары Жаз, Каджы Сай, мына ушул өзүн өзү актабай калгандыктан жабылып калышы менен бул жерде шахтадан бул кендерде 5 киши 10 киши иштебейт, өзүбүз билебиз. Көптөгөн адамдар бир мезгилде жумушу жок, момундай армия түзүлүп калат экен. Абдан экономикага коркунуч түзгөн армия түзүлүп кете турган жумушсуздуктардын бири бул структуралык жумушсуздук. Ошондой эле лифтерлор илим техниканын өнүгүшү менен, автоматташтыруу менен алар жумушу жок калып атат. Колхоз, совхоздор СССР учурунда эмне деген колхоз, совхоздор жоюлуп, система бузулгандан кийин, структура бузулгандан кийин ошол колхоздо иштеген колхозчулардын бардыгы жумушу жок отуруп калганын биз 90-жылдын башында биз өз көзүбүз менен көрдүк. Мына ушунун бардыгы структуралык жумушсуздукка кирет экен. Ал эми кийинки бул дагы абдан коркунучтуу болгон, мамлекеттин экономикасына армияны түзүп, ар кандай кур чабалдарды түзгөн кийинки жумушсуздуктун түрү бул циклдуу жумушсуздук. Цикл деген сөз экономикалык олку-солкулук же циклдар. Экономикалык олку-солкулуктун натыйжасында келип чыккан жумушсуздук болуп атат. Айрыкча экономикалык төмөндөө экономикалык кризис учурунда жумушсуздук күч алганы бизге маалым. Бул учурда завод, фабрикалар, иштеп аткан завод, фабрикалар ушул суроо талаптын төмөндүгү, кирешенин төмөндүгүнүн натыйжасында банкрот болуп, алардын бардыгы кризиске малынып, кыскартуу, жумушчулардын санын кыскартуу менен күндөн күнгө кыскартуунун үстүндө болгондуктан жумушсуздук күчөп, армия түзүлөт экен. Мына ушул абдан коркунучтуу эки түрүн экономисттер циклдуу жумушсуздук деп белгилешет экен. Мына бүгүн биз силер менен жумушсуздуктун түрлөрү менен тааныштык.